Büyüttüңөр. Az ele kişi. Mümkün ankeni canlı büttü. 3-4 gün oldu. 4-5 gün oldu. Akırkı seriyası çıkanına mümkün ülgürbe yapasına. Men eki önünden ayağına çeyin görüp bittim. Bul bizde Jaşoğuz'du çın gözmenen taldap, aktualdu kumanduluk göz karashmenen taldap, жақшылап çağıldırıp kalp emes bolğondoy көрсөткөн serialдар, анан кийин мындан ары ой жүгүртүп, жаңыча бир салымдарды кошо турган жаштардын аракетине чоң түрткүч болот. Муну талкуу уюштуруш керек. Ар бир сериясын көрүп туруп, талкуулаш керек. Канчалык терең, жиликтеп дедик чагарын арчыгандай жакшылап ар бир сериясын талкуулап чыксаңар, ошончолук күчкө толосуңар. Эмнеге бүгүнкү күндө баары тең ошол район калды. Суроо, колдорду көтөргөн ким өзүнүн версиясын айткысы келсе, туура эмес, жаман деген сөз жок бүгүн, болбойт андай. Ар бир сөз бул жөнүндө бири-бирибизге кошумча, анан ой жүгүртөбүз, анан менин версиямды айтам. Менин оюм боюнча бул корейский дорамалардын күчү болот. Ал жерде райондо көп реклама болгондуктан ошондой жерде биз аны дамытып көрбөбүз керек. Ооба, ошондой болду. Дараман деп эмне айттыңыз? Корейский кино, сериал. Ооба, сериалдар. Абдан жакшы версиялардын бири, бирок ооба, ошондой. А эмнеге сериалдар ушунчалык баардыгыбызга жагып, сиздерге өзгөчө көңүлгө жагып, кыздар көргүсү келип атат? Бир жагынан бул актерлордун кебетесинин жашынакай болушу, мисалы үчүн сулуулугун мисал алабыз. Экинчи жактан, ал жерде романтика жана жашоо образы сулуу же жакшынакай болгондугу үчүн биз ошондой жашоо образына үмүттөнөбүз жана ошол жакка максатыбызды коюп, ошонго окшош болгубуз келгендиктен ойлойм. Атыңыз ким? Асема. Мен айтайын деген, сиздер менен бөлүшөйүн деген версияга жакын келди. Мүмкүн местный менталитет үчүн нухра жерин жакындап келип туруп, бирок айтпай атат. Мен айтып салайын. Эмнеге Корей сериалдар, Кытайлар дагы, Америкадагы, орустар дагы, Орусиядагы эйжандар өзгөчө, жана Кавказ, Алтай, улардын Кавказдардын баары эмнеге бардыгы көргүсү келет. Анткени, Асем айткандай, ал жерде кызга болгон мамиле ар бир өспүрүм баланын өзгөчө ар бир өспүрүм кыздын элеси. Кичинекейинен күткөн элеси, күтүүсү, үмүтү. Турмушта дегенде ал толтура болсо, ошондой мээримдүү мамиле, аяоо мамиле кыз айымдарга ошондой мамиле болсо, анда ал кино кызыксыз болуп калат эле. Ал кинодо гумандуу, романтикалуу, социалдык жашоосунун ушунчалык жагымдуусу тартып турат. Анысыздар, кыздар өзгөчө кыздар аны баягы күткөнүн, үмүткөнүн ошол кинодон табат, көрөт. Эгерде ишкерлик кылам десеңер, сөзсүз түрдө тоокелге акыл эси, күчү жеткендер ишкерлик кылат. Жок, тоокелге барбайм десеңер, анда ишкерлик кылбайсыңар. Таза ишкерликтин, капиталисттик тоордун таза маанилүү, пайдалуу жана жаратмандыктын түп тамырында кайсы сөз, кайсы түшүнүп турат. Ошону биздин чөйрө билбейт, алдын ала айтайын. Силер азыр айта албасаңар, силерге кечиримдүү, анткени бардыгыңар тең алдангансыңар. Коммунисттик тоордун алдануусунда, анан ошонун агымында дале келатабыз. Ошон үчүн азыр билбей калсаңар, силерге кечиримдүү. Мен ошону айтыш үчүн келдим бул жерге. Бул түпкү айырмачылык. Эмнеге капиталисттик өлкөлөр бизге дагы керектүү, өздөрүнө гана эмес, бизге дагы керектүү нерсени жаратышат, а биз ал сөздү колдонгонду да билбейбиз, ал түшүнүккө фокус, приоритет мындай көңүл бурбайбыз. Ал кайсы түшүнүк, кайсы сөз менен, бир сөз менен белгиленген кайсы түшүнүк. Идея. Макул идея, бирок идея коммунизмде деле идея болгон, коммунисттердин идеясы болгон. Жоопкерчилик айтылды, тоокел, жоопкерчилик тоокелдин натыйжасында. Мен эң чоң рекламаны кылгандар, бул пропаганда деп аталган коммунисттик партиясынын рекламасы.
дагы Мамиле. ишкерликтин эң биринчи шарты. Так боло албасаңар баштабагыла. Анда сизге рахмат. Биздин чөйрөдө мукташтык деген сөздү бардыгыбыз тең билгенибиз менен фокусубуз эч ким кармабайбыз. Үй бүлөлүк мамиледе бири-бирибиздин мукташтыкты түшүнгөнгө аракет кылбайбыз, ошон үчүн бизде кагылышуу көп, түшүнбөстүк көп. Эгерде эркек аялды багындырып алам дебей эле, ар бирөөбүздүн мукташтыгыбыз түшүнүктүү болуп, ошонун негизинде сабырдуулук орнотолуп десек, анда үй бүлөлүк гармония орнойт.